Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimdүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштап, жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып, урматтуу мусулман бир туугандар, мекендештер, кайрадан сиздер менен жараткан Аллах Тааланын аман тынч берген күнүндө, улуу жума күнүндө, өзгөчө Рамазан айынын акыркы 10 күндүгү, 10 күндүктүн ичинде дагы бир обочолонгон, өзгөчөлөнгөн кереметтүү Кур'ан, бул кече тууралуу канчалаган артыкчылык, фазилеттерди айткан Кадыр кечесинде жолугуп отурабыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, ушундай бир чоң неаматтарды, амандыкты, бактылуулукту, орозо кармоону, ибадат кылууну, өзгөчө таравих, таспих, хатмул Кур'андарга катышууну, Кадыр кечелерге мына бардыгыбыз ибадат менен өткөрөлү деп даярданып атабыз. Мына ушундай бир улуу күндөргө жеткирген жаратканга мактоо, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Рамазан айы жөнүндө сүйлөп, Рамазандын фарз экендиги, кээ бирөөлөр оорулуу болуп калса кантип кармайт, сапарда болуп калса кантип кармайт, мына ушул Рамазан өкүмдөрүн айтып келип атып, Рамазандын фарз болгонун баяндагандан кийин эле мына ошол аятка улай: "О Мухаммад, ва иза саалака ибади анни фа инни қариб, уджибу даъвата да'i иза да'ан." Эгер сенден пенделерим мен жөнүндө сурай турган болсо, о Мухаммад, аларга айткын, мен пенделериме аябай жакынмын дейт. Аны уджибу да'вата да'i иза да'ан, алар мага жалбарып дуа кыла турган болсо, дуаларына жооп беремин. Фалистажибули ва лиюмину би. Ошондон мага жалбарышсын дагы, ыйман келтиришсин дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн биз сиздер менен ушундай бир кечени өтүрүп, ушундай бир кечеге кирип баратабыз. Ал кече 1000 айдан артык. 1000 айдан артык дегенде ал 1000 айдага барабар эмес. 1000 ай менен барабар боло турган болсо, анда 83 жыл 4 айга барабар келген бир кечеге баратабыз. Мына ошол кечеге кирип баратабыз аттагырагы. Бүгүн ошол кечени ибадат менен өткөрүүгө белсинип атабыз. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда бир сүрөнү мына ошол эмне Кадыр кечесине баяндап, Кадыр сүрөсү деп, "Инна анзалнаху фи лейлатил кадр." Биз кереметтүү Кур'анды Кадыр кечеде түшүрдүк. "Ва ма адрака ма лейлатул кадр." Кадыр кечеси эмне экенин билесиңби? Аллах Таала кереметтүү Кур'анда: "О Мухаммад, палан нерсенин же мына ушул аятка басмай турган болсок, Кадыр кеченин эмне экенин билесиңби?" дегенде, суроолуу түрдө кайрылганда сен билбейсиң. Сен мунун кадыр баркын дагы, артыкчылыгын дагы, сообун дагы билбейсиң. Кадыр кече эмне экендигин ук, мен айтып беремин. Лейлатул кадри хайрун мин альфи шахр. Кадыр кечеси бул 1000 айдан дагы артыгыраак. 1000 айдан дагы артык. 1000 айга барабар болсо, 83 жыл 4 айга тең келет эле. Бирок Аллах Таала кереметтүү Кур'анда араб тилинде хайр, жакшыраак, артыгыраак дейт. Ал эми 2 эсе жакшыбы, 10 эсе жакшыбы, миллион эсе жакшыбы, бул жараткан Аллах Таалага тагандык. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн Кадыр кече, Кадыр түн. Бүгүн жаратканга жалбыра турган кече, жаратканга дуа кыла турган кече. Бүгүн күнөөлөрдөн арыла турган, күнөөлөрдөн кечирилип, тооба кылып, жараткандын мээримине, ырайымына бөлөнө турган түн. Мына ушундай бир улуу кечеде, улуу түндө жолугуп турабыз. Жараткан Аллах Таала баарыбыздын ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Бендечилик, инсанчылык кылып, буга чейин билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Урматтуу мекендеш, урматтуу менин ла илаха иллаллах Мухаммад деген бир тууганым. Бул күндөр текке кетип калбаш керек. Бул күндөр мусулман үчүн өзүнчө бир мүмкүнчүлүк, өзүнчө бир орду толгус шанс. Жараткан Аллах Таала тарабынан берилген бир артыкчылык. Бул кечелерди бүгүн биз адаттагы күндөрдөй, адаттагы түндөрдөй өткөзө бербесен, ганимет билип, ар бир мүнөтүн, ар бир секундун аяп, аздектеп, этияттап мамиле кылышыбыз керек. Күндө хатмы Кур'андарда, таравилерде окуп атабыз. Күндө таравих, таспихтерди айтып атабыз. Ал-вада, коштошуу, ал-фирах, ажырашуу, о Рамазан айы, о Кур'ан айы, о хатмы Кур'ан айы, таспих айы деп. Биз бүгүн эсиңиздерде болсо мына ушул Рамазан сабактарын улай, мындан 25-26 күн мурда баштаганда, быйылкы Рамазан кош келдиң, сиздер менен Рамазан сабагын баштадык дедик эле. Убакыт мына ушундай экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн мына Рамазандын 26 кечесин жыйынтыктап, оозашар астында турабыз. Кудай Таалам туткан орозолорду кабыл кылсын. Өткөргөн ушул 26 күндүн ибадатын, соогун, ажыр соогун эселеп берсин. Чыныгы орозо кармагандардын катарына кошкон болсун. Эсиңиздерде болсо, биз сиздер менен орозонун бир канча түрүн сүйлөштүк. Бирок
Сиз экөөбүздүн кармаган орозобуз жараткан кабыл кыла турган орозо болсун. Жараткандын астында сүйкүмдүү болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошол хадиси кудсидей бизге кабар бергендей, адам баласынын бардык амалы өзү үчүн. Бир гана орозосу Аллах Таала айтат, мен үчүн дейт. Орозонун соогун мен өзүм берем дейт. Урматтуу мекендеш, Кудай Тааладан түз соогун ала турган мына ушундай бир эмне сооптуу иштерди аткарып аткан күндөрдө, түндөрдө турабыз. Рамадан рахматун мин Аллах. Allah'ın rahmatı olup geldi. Mağfirat olup geldi. Keçirim olup geldi. Amandık, beyiş tozoktan kutulup olup geldi. Beyişke bir emne garantiya olgun. Beyişke kepil olup geldi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Avaluhu rahme. Algaçkon küdük Allah'ın rahmatı cahit. Ve avsatuhu mağfira. Ortonkon küdük Allah'ın keçirimi cahit. Özgöçe biz bugün yaşavatkan kündör tündör. Ve ahiru gaytkom minen niran. Tozoktan kutuluğa şart bolgon, şans bolgon bir özgöçö kündör, tündör ötüdür. Oşonduktan kelingizler. Bul keçeler, bul tündör, bul kündör, bul minöttör tekke ketip kalbaş gerek. Murdaki peygamberler eğer tarih karay turgan bolsok, murdaki peygamberlerin kebirleri 1000 kılım, 1000 yıl, kebirleri 1250, 1300 yıl. Misal kara turgan bolsok, mına oşol Nuh, Davut peygamberler ayabay bir önüne uzak yaşaşkan. 950 yıldın özün davat kılıp, andan çıkarım mına oşol 13 kılım ömür sürgön dep aytılат. 1300 kançadagı yıl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına oşolordun tarihini okup başkasını bilgenden keyin jaratkanga jalbarıp, "Aa Rabbim, menin ümmetim 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl yaşayt, aşı barsa 100 yıl. 100 yılda murdaki peygamberlerden ümmeti siyahtı 1000 yıldık, 800, 900 yıldık ibadatlardın soğuğuna jet albay kalat. Menin ümmetimden darajası beyişte tümön bolup kalat eken deydi. Oşol mezginde Allah Teala, "O Muhammed, senin ümmetinin ömürü, jaşı 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl bolgon menen. Birok men senin ümmetine bir berekeli kündördü verdim. Bir berekeli minöttör verdim. Berekeli tündör verdim. Eğer oşolordu ibadat menen ganimet bilip, tuğra paydalanıp, oşol keçelerde maga jalbara turgan bolsa, alardın kılgan oşol keçedegi, oşol kündördögü 1 saatlık, 1 minöttük ibadatları, murdaki peygamberlerden 80 yıl, 90 yıl, keyde 100 yıl bir kılım kılgan ibadatından daha artık soğuk beriledi. Misal katar ayta turgan bolsak bunun biri Cuma namazı. Cuma günü. Bugün de bana Cuma günü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haccul mesakin kedeyken bagaldar acılığa varıp Kabe'ga varıp Mekke'ga Saudiyaga varıp acılık kılığa akçası jetpegen insandardın acılığına barabar deydi. Cuma namaz seyyidul eyyam kündördün en jakşısı. Haccul mesakin kedeyken bagaldardın acıga baralbagandardın acılığına barabar soğup bere turgan ibadat. Cuma namazga barganda muna ушундай bir çoğun soğup turga jetebиz. Bugün Ramazan akırkı keçeleri, bugün Kadir tün dep atabız. Muna uşul Kadir tünde bir gün ibadat kıla turgan bolsok, eğer keremetli Kur'an Leylatul Kadri hayrun min alfi şahr. Kadir keçe bul 1000 aydan daga artık deydi. Eğer 1000 ayga barabar bola turgan bolsa, bugün bir tündü ibadat men ötkörsöңүz 83 yıl 4 ay ibadat kıldı degen soğuk bolat kez. Eğer bugün men aytkanday eğer ekesi ola turgan bolsa, anda 166 yıl ibadat kılganın soğuğu alemi, eğer 10 ese jakşıdır 1000 aydan, 100 ese jakşıdır 1000 aydan, bul kança ese 1000 aydan kançalık artık ekendigini jaratkan Allah Teala bileti. Eğer urmatlı Müslüman bir tuğan, eğer 83 yılga barabar desek dele, 10 jolu Ramazan menen jolugup, 10 jolu Kadir keçege katışkan adam 830 yıl ibadat kılganday soğuk bolat eken. Eğer 20 jolu katışkan adam 166 yıl ibadat kılganday soğuk bolat eken. Urmatlı mekendeş, bul bir keçede bir jolu Subhanallah dep koysoңuz 30.000 tün 30.000 jolu Subhanallah degende soğuk bolat kes. 83 yıl 4 ay Subhanallah, Subhanallah dep aytıp çıktı degen soğuk berilet eken. Eğer bir ile jol aytkan bolsoңuz, eğer bul keçede bir jol astagfirullah, Allah'ım meni keçir degen bolsoңuz, Allah Taala bul penden maga 83 yıl jalbarıp keçirim suradı deydi eken.
Егер бул кечеде сиз 1 сом садака берсеңиз, 1 сом зекет берсеңиз, 1 сом мекендеш. 1 сом берсеңиз 30 000 түн, 30 000 сутка, 83 жыл 4 ай 1 сомнон күндө түнүгө садака берип чыкты деген сооп жазылат экен. Эгер бул 1 сом берсеңиз. Ал эми 20 жолу субханалла деген болсоңуз 600 000 сутка 20 сомдон таркатып чыкты деп. 600 000 сомду 600 000 түн таркатты дегендей бир соо болот экенбиз. Бул кече мына ушундай бир берекелүү. Бул кече мына ушундай бир эмне өзүнчө бир артыкчылыгы менен берилген. Бүгүн мына ошол кадыр кечеге кирип баратабыз. Эгер сиз 20 жолу астагфирулла Аллах мени кечир деген болсоңуз, 30 000 түн 600 000 жолу кечирим сурагандай болот экенсиз. Күн сайын. Ошондуктан урматтуу мусулман биртугандар, келиңиздер. Бул Рамазан кечелерин. Өзгөчө Рамазандын башында аябай жакшы мечитте жамааттарыбыз көп, башка болгон менен акыркы күндөрү сусташа түштүк. Акыркы күндөрү жамааттарыбыз азая түштү. Акыркы күндөрү эптеп орозо кармап калдык. 20 күн, 25 күндө зарядыбыз түгөнүп калды мындай айтканда. Келиңиздер. Алдыда дагы 4 күн, 5 күн калды. Белди бекем буалы. Катуу ниет кылалы. Жаратканга жалбарып, ушул акыркы 4 күндү ганимет билип, Кудай Таала каалагандай бир ибадат менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айында өзгөчө ибадатка бел байлайт эле. 30 күн розону ибадат менен өткөргөнгө аракет кылат эле. Бул 30 күндүн ичинен дагы акыркы 10 күндүктү. Бул 30 күндүн ичинен дагы акыркы 10 күндүктү аябай бир жакшы өткөрөт эле. Мына ушул акыркы 10 күндүктө бир берилип ибадат менен өткөргөнгө аракет кылалы. Мына ушул акыркы 10 күндүктө өзгөчө бир соопторго жеткенге аракет кылалы. Мына ушул акыркы 10 күндүктү текке кетирбейли. Акыркы 10 күндүктүн дагы бүгүн 6 күн, 7 күнү кетип отурат. Алдыда 3-4 күн гана калды. Мына ушул 3-4 күндү ганимет билип жалбарып дуа кылалы. Кадыр түн деп атабыз. Бул Кур'ан түшкөндүгү үчүн мына ушундай кадырлуу кече. Экинчи бул араб тилиндеги кадар сөзүнүн мааниси бул мына ошол тагдыр дегени. Бул кечеде адамдардын мына ошол хадистин маанисинде келгендей 1 жылдык тагдырлары чечилет. Мисалга ала турган болсок, мен Шумкар 2024 жылдын кадыр кечеси бүгүн. 2024 жылдын кадыр кечесинен баштап 2025 жылдын кадыр кечесине чейин эмне жеймин, эмне ичемин, не иштерди кылам, эмне иштерди кыла албай калам, канча сооп табам, канча күнөө табам, бардыгы Аллах Таала тарабынан жазыла турган кече. Бул кадар кечеси, тагдыр кечеси. Тагдырлар 1 жылдык адамзаттын тагдыры чечиле турган кече. Бүгүн канчалык адамдарды бүгүн бул май айында өлөт, бул январь айында өлөт, бул декабрь айында өлөт деп канчалаган адамдардын ажалы чечиле турган күн. Ошондон урматтуу мусулман биртугандар, бул кечеде ибадат менен өткөрүп, Аллахым келерки жылдарга сен аман жеткир. Бул жылыбызды берекелүү кыл. Бул жылда күнөөдөн алыс кыл. Ушул түндүн урматына былтыркы кадыр түндөн бери, төрөлгөнүмдөн берки билип билбей кылган күнөөлөрүмдү кечир. Кээде билбей кылган болсок мейли, бүгүн билип деле күнөө кылгандар көбөйүп кетти. Бүгүн тиктетип туруп деле күнөө кылгандар толуп кетти. Бүгүн күнөө кылгандар уялбай калды. Күнөө кылгандар бүгүн тартынбай калды. Бүгүн күнөө кылгандар авторитет. Өзүм билем, өтүгүмдү төргөлөм деп каалагандай кийинип, каалагандай чечинип, каалагандай жашап, каалагандай кучакташып ээрчишкендер көбөйдү. Урматтуу мусулман биртуган, тапканым өзүмдүкү, денем өзүмдүкү, жашоо өзүмдүкү, тагдыр өзүмдүкү, өзүм билем болбойт. Биз момундар, мусулмандар жараткандын кулубуз. Кудай көргөзгөндөй, пайгамбар үйрөткөндөй, Кудай буйругандай жашашыбыз керек. Бул кечелер, бүгүнкү бул 1000 айдан артык болгон кече. Биздин эң негизги утушубуз бул жараткан менен байланышканга чоң бир мүмкүнчүлүк. Бул кечеде асманда канча периште болсо, татанаzzalul malaikatu var ruh, бардык периштелер түшөт. Алар менен бирге периштелердин башчысы деп саналынган бүтүндөй пайгамбарлардын ортосунда ортомчу болуп турган Аллах Таала менен башталыон сыяктуу Жабраил периште дагы түшөт. Бул кече периштелерге эмне курчалган кече. Бул кече тынч болгон, аман болгон кече. Бул кече адамдарга бактылуулук бере турган кече. Бул кече жараткан менен биздин мамилени оңдой турган кече. Бул кече жараткандын рахматына татыктуу болууга бизге багыт бере турган. Мына ошого чоң бир мүмкүнчүлүк берген кече. Ошондуктан урматтуу мусулман биртугандар, жалбарып суранарым.
Кудай Таалага көп ибадат кылалы. Жалбарып Кудай Тааладан кечирим сурайлы. Ушул кечеде тагдырлар чечилет экен. Биздин тагдырларды жакшы жакка чечсин. Биздин 1 жылдык кыла турган амалдарыбыз жазылат экен. Мына ошол 1 жылдык амалдарыбыз соопторго курчалсын. Бүгүн канчалаган жүрөгүндө арманы бар, дарды бар, кайгысы бар мекендештер бар. Канчалаган бири-бирине таарынгандар бар, урушкандар бар, бири-бири менен мамиле кылбай калгандар бар, ажырашкандар бар. Бул кеченин урматына кечиришели. Бул кеченин урматына жарашалы. Бул кеченин урматына бири-бирибизге сабырдуу бололу. Бул кеченин урматына жаратканга жалбарып өткөн күндөргө тооба кылалы. Эртең кыяматта Аллах Таала тарабынан жар салынат экен, кыйкырык болот экен. Ал кыйкырык урматтуу мусулман бир тууган. Айналлазина ажрухум алаллах. Сообу Кудайга таандык болгондор кайда дейт экен. Менин сообумду Кудай өзү берет. Периштелерден андан мындан албаймын. Түз Кудай менен байланышам, Кудайга жолугам, Кудайдан алам сообуну. Менин сообумду Кудай гана бере алат. Башкаларыңарды тоготпоймун деп кыяматта кээ бир жамааттар болот экен. Булар соопторуну Аллах Тааладан түз алат экен. Аллах Таала тарабынан кыяматта кыйкырык болот экен. Айналлазина ажрухум алаллах. Сообу Кудайдан болгондор, сообун Кудайдан ала тургандар каякта десе, бир жамаат турат экен. Силер кимсиңер десе, аллазина афауна ан ман заламана. Бизге зулум кылгандарды кечиргенбиз дейт экен. Биз менен урушкандарды, биздин жинибизге тийгендерди, бизди кыжырданткандарды, бизди капа кылгандарды кечирип гана койбосун, алар менен мамилени бекемдегенбиз дейт экен. Аллах Таала кереметтүү Куранда эмне үчүн силер туруп алдыңар десе, анткени Аллах Таала Куранда мындай деп убада берген дейт. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Kim keçirse, keçiriп эле койбосун, wa aslaha мамилени бекемдей турган болса, кел бир тууганым мындан ары урушпайлы, ынтымак бололу. Пендечилик кылып таарынышып жүрдүк. Мына ушул ораза айынын урматына, кадыр кеченин урматына бири-бирибизди кечирели. Кыяматта кечиримишкендер, бири-бири менен мамилени бекемдегендер Алладан сообун түз алат экен. Сени көбүз Кудайдан сообун түз алалы. О, кошуна деп, кошунасы менен көрүшпөй калгандар бар. Кудасы менен саламдашпай калгандар бар. Досу менен ажырашкандар бар. Бул кече кечирим сурашып, кечиришип, кучакташа турган күн, түн экендигин эстен чыгарбайлы. Урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Таала тарабынан сообун Кудайдан алам дегендер кимдер тургула десе, мына ошол кечиришип, мамилени оңдогондор турат экен. Экинчи жолу ушундай бир чакырык болгондо дагы бир жамаат турат экен. Силер кимсиңер десе, биз орозо кармагандарбыз дейт экен. Бүгүн мени экрандан көрүп отургандар бардыгыбыз мына ошолорго киребиз. Аллах Таала анткени хадиси кудсиде адам баласынын бардык кылган амалы өзү үчүн, бир гана орозосу мен үчүн, орозонун сообун мен берем деген. Орозонун сообун бүгүн Кудайдан гана алам дейт экендер. Ал эми үчүнчү жолу дагы ушундай бир чакырык болот экен. Айналлазина ажрухум алаллах. Сообу Кудайга таандык болгондор кайда деп. Үчүнчү дагы бир жамаат турат экен. Ал жамаат жогоруда айтылган эки жамаатты дагы камтыган жамаат. Алар кимдер? Кечириш үчүн, бирөө сиздин сизге зыян берсе, сизди капа кылса, урушса, аны кечирип чыдаш үчүн сабыр керек. Ороза кармагандан соң Аллах мен берем дептир. Ороза кармаш үчүн дагы сабыр керек. Үчүнчү тайпа, сообун Кудайдан ала тургандар, булар кереметтүү Куранда Аллах Таала айтат: "Иннама юаффас сабирун ажрахум бигайри хисаб." Чындыгында сабырдуулар сообун чексиз алат дейт. Сообун жараткандан чексиз Кудайдын өзүнөн ала тургандар сабырдуулар экен, ороза кармагандар экен, кечирип ганатын болбосун мамилени бекемдегендер экен. Бүгүнкү кадыр кече берекелүү болсун. Аллах уада кылган 1000 айдан артык болгон ибадаттын сообун алганды баарыбызга насип этсин. Ушул кечеде тагдырлар жазылат экен. Биздин 1 жылдык тагдырыбызды, өмүрүбүздү берекелүү кылып жазсын. Күнөөлөрдөн алыс кылып жазсын. Ушул күндүн урматына миңдеген, миллиондогон адамдар тозоктон куткарылат экен. Өтүп кеткен бардыгыбыздын ата-энелерибиз, өзүбүздүн денелерибиздин моюндарыбызды Аллах Таала тозоктон ушул күндөрдүн урматына кечирген болсун. Тозоктон куткарып, бейиштиктердин катарына кошкон болсун. Амандыкта көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Дагы бир жолу айтам, Рамазан айы өзгөчө бүгүнкү кадыр кече кут болсун. Бир аз уйкудан, телефондон оолак болуп, бүгүн ибадат менен, дуа менен, жараткан менен байланышуу менен ушул берекелүү кечени өткөрөлү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.